Кызарты айылында отурабыз. Сиздин аты жөнүңүздү айтып койсоңуз. Мен Сманова Света, Жаңажык айылынын ушул Кызарты айылынын тургуну болом. Ушу сиз качантан бери кол өнөрчүлүк менен иштеп келатасыз? Эмнелер жасайсыз? Кимден үйрөндүңүз эле? Мен эми бала кезимден баштап эле жасайм. Кайненемде аябай иштүү киши болгон. Ушуну чилдеди. Кимден үйрөнгөнсүз? Эң башында өзүм апаман үйрөнгөм. Андан кийин кайненем да аябай иштүү киши болгон. Андан үйрөнгөм шырдакты басканды, кандай кылып жүрмөгөндү, чокой жасаганды, жана башка боз үйдүн ичиндеги бүт улуттукту өзүмдүн апамдын жасалгасын баарын өзүмдүн апамдын үйү бар болчу. Көлдөлөң сөлдөрөңдү баарын жасайсыз? Баарын жасайбыз. Кудай буйруса баарын жасайм. Өз колум менен баарын жасап чыгам. Ушул кол өнөрчүлүктү өнүктүрүү боюнча, сактап калуу боюнча биз көп иштерди жасап жүрөбүз да. Сиз дагы ушул катышып болуп атасыз. Ушул боюнча өзүңүздүн кандай ойлоруңуз бар? Кандай абалдабыз, кандай болуп баратат? Жаштарга кандай үйрөтүп атасыздар? Үйрөнгөндөр барбы? Ушуларды айтып койсоңуз. Эми бул кол өнөрчүлүк боюнча карап отурсаң, негизинен эле бул кыргыз элинин сонун улуттук сонун буюм дайымдары бар да. Муну үйрөнгөн киши аз. Кийиз жасайын деп жардам берчи, кийиз басышып койчу десең, баскан же болбосо кызыгып жасайын деген келиндер аз, кыздар аз. Бирок мен өзүмдүн үй бүлөмө үйрөткөнгө аракет кылам. Неберем колунда ошо боз үйдүн жанагы окшогон чачыларын, жана боз үйдүн керегенин башына илген чачыларды, жанагы боз үйдүн тегерегине дагы люстра сыяктуу болуп чачып өргөм азыр көрсөтөм. Жана башка чачылардын баарын ошол кызыма үйрөтүп атам, келиниме үйрөтүп атам, колуман келишинче өзүмдүн үй бүлөмө үйрөткөнгө аракет кылам. Бирок дээрлик мындайынан карасаң жоголуп бараткан өңдүү. Кызыккан келин кыз аз. Муну жайылтыш керек, элди тартыш керек. Менин президентибиз ушул январь айында аялдарды колдоого кол койду. Бирок ушул колдоодо сөзсүз түрдө өзгөчө айыл жеринде, мисалы моундай болгон ар кандай нерселерди жасайсың. Бирок булар эң болбогон бир тыйынга арзып атпайбы? Туристтерге алып барабыз, алар деле болбогон акча болот. Эми ушунун баарына кандайдыр бир коом болсо, кандайдыр бир колдоо болсо, ушулардын бир баасы коюлса, анан ушу айылдык элиттик аялдардын бир жакшынакай бир турмушу көтөрүлөт деген ойдомун да. Себеби көп нерсени жаза алат, бирок мындай колдоо жок, өтпөй кала берет да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө бир мамлекеттик колдоо керек. Колдоодо ошо өнүктүрүү үчүн ар кандай бир жаамат же болбосо бир колдоого муктаж да, мындайынан алганда сөзсүз түрдө муктаж болот. Ошондуктан мен ойлойм ушуну өркүндөтүүгө президенттин колдоосун мындай өркүндөткөнгө эл милдеттүү деп эсептейм.